Бүгін АКШ'дағы Пенсильвания штатының ең мықты госпитальдарының бірі Abington Health Jefferson деген госпиталь жөнінде қысқаша материал көрсеткім келеді. Мына бұл кіреберіші отельдерден айырмашылық бет маңдайда парковка 4-5 этаждық машина қоюшы жай. Медсестралар кішілерді алып шығып машинасын салып жатады. Отельдің іші мынандай сұрап білу атайын жайы. Бұл кешелерде күтіп отырған жай. Бұл жерде болса бір қызық көрініш. Бұл пиано өзімен өзі ойнайды. Тибегілі шоғын рахмат деп жазып кетіресілі. Жанында дүкен, бұл орғандарды келіп көрейін десең, белек печке ойыншық көтері алып барып бергенге. Бұл орықханада бүт бардығы барды. Хирургия бөлімі, кардиология бөлімі, роддом, төрет жайы, бүт бардығы бар. Бүйтіп отырған жері қызық. Мұндай шарқыратмасы менен суының енін ұғып неге салып отырғанға дағы атайын шарт түзіп қойышқан. Түрі гүлдер. Бұл жақта болса кофе, тамақ аш, бүт еміне қаласаң бүт бардығы бар. Алып, ечіп, тамақтанып қарап көрелі. Салаттардың түрлері бүт қалағаныңды алып тамақтансаң алып. Саға керек болса денекті сырт тамақ жасап бершек. Сусындықтары бүт бардығы бар. Қысқасы күтіп отқан адамға бүт керекті шарттың бары түзілген да. Бұл ұзын коридормен кеткенде өздерінің поликлиникасы да ушул жерде жайгашкан, ооруканасы да ушул жерде жайгашкан. Бүт бардыгын комплекстүү түрдө карашат да. Азыр бул тепкич менен экинчи кабатка чыгып, экинчи кабатта хирургия бөлүмү бар. Бұл күтүү жайы. Елдер азыр гараждан чыгып келип, бирөө бала төрөгөн экен. Эркек бала төрөп туруш, эркек баланы төрөгүш менен деген куттуктаган шарикттерин алып, роддомду көздөп барышат. Жанагы эшиктеги парковкага могу жактан барса болот. Атайын. Бул жер болсо күтүү жайы деп коет. Операцияга туғандарын киргизип коюп бүткөндө ушул жерден отуруп күтүшөт. Атайын бүткөнгө шарт түзүп коюшкан. Мынакей жерде телевизор менен кичинекей балдар үчүн жай. Бул жерде шарттар менен креслолор, жумшак каалаган жеринде отура берсең болот. Бул жер кабылдамасы. Бүгін жекшен болған үшін операциялар жоқ. Негізі моға экрандан кимге операция жасалатса ошону көрсөтүп турушат. Ал жөнүндө кичине кечирээк дагы көрсөтөм. Өзүмчө тартып алгам. Иштеп аткан күнү. Бул жерде кичинекей чакан кухня сыяктуу. Отуруп тамак ичсең болот. Мынакей
китептер, журналдар окуганга. Дааратканасы. Мына бул жер болсо хирургия бөлүмү. Бул жака операцияларга алып кирип кетишет. Кыскасы мына ушундай. Мына бул жерде болсо палаталар. Ошол ооруп дарыланып аткандар ушул жерде жатышат. Ар бир кабатка лифт менен чыксаң болот, жөө чыксаң болот. Анан тыюу жок. Каалаган киши тууганыңа келсең, кире берсең болот. Госпиталдын ичинде жүрө берсең. Баягы бахила ки, аны ки, муну ки киргенге болбойт деп, бир кичинекей тешиктен баардыгы тыгылып, баланчаны чакырып коесузбу деп. Андай жок. Дааратканасында карап көрөлү. Мынакей свет күйдүшүр. Адаттагы эле бардыгы бар, таза. Мынакей кагаз-кагаздар менен кичинекей балаңар болсо, мынакей балаңды памперсин которгонго бүт мынакей суу, самын, кайтор бардыгы бар. Биз оорукананын ичин бир сыйра кыдырып, бардыгын карап көргөнгө бүгүн жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде моундай атайын компьютер турат. Бул жерде ар бир пациенттин тарых таржымалы, бүт эмне болуусу бүт камтылган. Медайымдар ушуну алып туруп эле ар бир палатага келип туруп, анан текшеришет. Мисалы үчүн мына бул пациенттердин ар бир пациенттин өзүнүн комнатасы бар, палатасы. Кире беришинде, чыга беришинде атайын самын, спирт, колду жууп, таза кол менен киргенге. Мынакей эшикти ачкандан кийин мондай атайын көчөгө турат. Мынакей мусордун чакасы, көшөгөсү. Көшөгөнүн ичине киргенде, анан бул жер палата. Палатанын ичинде пациенттер, бир палатанын ичинде бир эле пациент жатат. Башталганда эле мынакей кайра ичине кирсең, мынакей бир жолу колдонулчу атайын перчаткалар, кайра спирт. Анан бул жерде болсо атайы доска бу жерде жазылып турат. Адамдын аты жөнү, дарылап аткан доктордун аты, медайымдын аты, анан кийин медайымдын жардамчысынын аты, ким комнатаны жыйнайт, санитарканын аты, ким тамак алып келип берет, бүт жазылган. Кайсы мисалы үчүн бул адамдан, пациенттен сурашат. Азыр сенин ооруп аткан ооруңдун деңгээли кайсы депчи 0-дон 10го чейин. Катуу ооруп атабы, же орточо ооруп атабы, же аябай ооруп атабы депчи. Анан ошого жараша булар жанагы ооруну баскандарын беришет да. Мына мисалы үчүн бул пациенттики ар бир 3 саат сайын мынакей могу жерде жазылып турат. Ар бир 3 саат сайын обезболивающийди берип турушат экен да. Мынакей. Мына бул жерде телевизор бар, саат бар. Бул шкафчиктин ичинде атайын шейшектер, жастыктар бүт баары бар. Мына бул жакта дагы бүт камтылган. Мисалы үчүн могу кызыл мусорный чака бул жанагы колдонулган пинцеттерди, жанагы мисалы үчүн кан болуп калган ошо колдонулган медициналык инструменттерди ошол жака ташташат да. Бул жерде мынакей запасной халат, ар бир пациенттин өзүнө. Бул жерде байпас. Бул жакка болсо жана ушту кесип кетчү, шприц, аны мунуларды ошол жака ташташат. Телефон. Мына бул болсо капельница. Капельница бул пациентте экөө экен. Мынакей бирөөсү биздики жана физраствор деп коебуз, ошондой сыяктуу окшойт. Бул дары жана витаминдер.
Капельница мынакей атайын моомдогу машина менен келет дагы. Анан ар бирөөнүн өзүнүн убактысы, өзүнүн мүнөтү, дозасы бүт мына бул компьютердин ичинде жазылган. Анан пациентке ошону туташтырып берет дагы. Керектүү деңгээлде керектүү дозаны куюп берип турушат да. Кровать жөнүндө эгер айта турган болсок, мына мисалы үчүн бул жерде мынакей бул кровать механически көтөрүлөт, түшүрүлөт. Мынакей каалаган мынакей бут жагын көтөрөсүңбү, өзүнчө мынакей баш жагын көтөрөсүңбү, бүт мынакей компьютерлештирилген да, токко сайып турат. Кроватьты өзүң регулировка кылсаң болот да. Анан атайын бул жерде атайын аппарат бар. Бул мисалы үчүн бул жерде атайын адамдын бутуна ороп туруп, анан кийин ушул аппаратты сайганда бутту мынтип кысып массаж кылып турат да, анан баягы бутка канды жүгүртүп турат да. Адам бутка чейин жатканда бутуна кан жүгүрбөй оорубаш үчүнчү атайын ушундай. Эгер айта турган болсок, мисалы үчүн мына бул пациенттин орусча айтканда заворотки шок деп коет, жанагы спайкалардын айынан ичегиси иштебей калып, анан ошол ичегисинин токтоп калганына байланыштуу ушул жерде жатат. Мисалы үчүн негизи муну бизде Кыргызстанда хирургиялык жол менен сөзсүз түрдө операция кылып туруп анан дарылашат да. Бул жерде мындай болгон мынакей трубканы адамдын мурду аркылуу ашказанына түшүрүп, анан кийин атайын мынакей мындай эме менен сордуруп чыгышат экен да. Бул адамдын ошо ичиндеги топтолуп аткан суюктукту атайын моундай бачокко, атайын давление менен сордуруп турушат экен. Эмнеге дегенде, анткени адамдын ичегисинде жана ашказандагы болгон суюктук, баягы тамакты эзилте турганчы, жидкость, желудочный сок, бул баягы ичеги түйүлүп өтпөй калса, бул жидкостьты соруп чыгарбаса, ал ичегинин ичинде топтолуп, анан ичегини жарып жибериши мүмкүн экен да. Анан ал адамдын перитонит болуп, адамга өтө оор болуп калат да. Ошондой болбош үчүн операцияга жеткизбей эле ушундай ыкма менен дарылашат экен. Бул жерде келип конокторго же пациентке келем деп келген, көрөм деп келген кишилер үчүн атайын отуруштар бар. Мынакей эгерде бул жакта айнекти карап турган болсок, ылдый жакта биз хирургия бөлүмүнүн күтүүчү залын көрсөк болот. Тиги турган эки чоң телевизордо адамдардын, азыр операция болуп аткан адамдардын тизмеси, ал эми могул жерде отурган адамдар бул өздөрүнүн туугандарын операциядан күтүп отурган кишилер. Бет маңдайдагы имараттын ичинде хирургия бөлүмү, ошол операциялар жасалат. Эми бул эшик эмне? Бул эшик болсо дааратканасы. Мынакей, эгерде бул жерде карай турган болсок, мына бүт баардыгы жайгаштырылган. Мынакей ап-апак болгон кол арчы, отелдегидей самындар, бүт керектүү бүт мынакей тиш жуугуч, паста, денеге сүйкөөчү лосьон, освежитель, оозду чайкай турган атайын суюктук, самын, айтор бүт керектүү оокаттын баары бар. Отелдегидей лас чыгып турат, розетка, бүт унитаз кагаздары менен мынакей бул жерде. Анан бул жерде мындай кызыл атайын моомдо болгон шнур турат. Эгерде пациент мисалы үчүн даратканада отурганда көңүлү айнып же оор болуп, мисалы үчүн эс үчүн жоготуп баратса, анда ушуну тартса, мынакей бул жерде жазып турат, мынакей муну тартсаң дейт, сага жардам келет деп. Эгер мен мынасını тартсам, медайым чуркап келип, эмне болду деп сурайт. Бул көшөгөнүн артында эмне? Бул көшөгөнүн артында душ жайгашкан. Душка кайра эле ошол самын, шампунь бүт баардыгы берилген. Атайын отурганга отургучу бар. Мынакей кармаганга атайын порученьдер бар. Эгерде адам алсыз болсо, мисалы үчүн ооруп аткан адам ушуларды кармап туруп, анан жашнап калып өзү жууна алат. Бул жерде дагы жанагындай кызыл шнур бар. Эгерде душка чыгып атканда көңүлүң айнып, өзүң жаман сезип барсаң, ушуну тартсаң, сөзсүз түрдө сага жардам көрсөтүлөт.
мына ар бир пациенттин бөлмөсүндө ушундай шарттар түзүлгөн. Бул кровать жөнүндө дагы айта кетким келет. Кровать могу керебеттин функциялары аябагандай көп да. Мисалы үчүн бул матрасы жөн эле матрас эмес, бул мындай электрондук да. Эгерде мисалы үчүн муну бассаң, сенин денеңе ылайыкташып өзү кыймылдайт да. Мисалы үчүн эгер мен мына азыр отурсам, бул бир аз туруп, анан кийин мен отурган жер ылдый көсө чөгө баштайт да. Анан кийин акырын тиягы көтөрүлө баштайт. Ичинде жел үйлөп, анан адамдын денесин атайын ушундай кыймылдатып, баягы пролежни болуп кетет эмеспи, адам көккө чейин жата берсечи. Бул кровать дал ошондой пролежнини кылдырбай турган кровать да. Анан мисалы үчүн бул жерде регулировка кылсам болот, көтөрсөм болот, өйдөгөчдөй басып, кайра муну басып ылдый түшүрсөм болот. Анткени ар кандай перевязкаларды жасаганда адамды өйдө көтөрүп алып туруп, анан перевязка кылыш керек, баягы медсестралар эңкейип өтө мындай ыңгайсыз болбош үчүнчү. Дагы мисалы үчүн жана мен айтып берген капельницанын кызыктай бир немеси бар, функциясы. Мисалы үчүн мынакей бул жерде муну пик лайн деп коет. Пик лайн мисалы үчүн адамдын мынакей артериясына сайылат ийне. Артерия аркылуу өтүп адамдын ошо жүрөгүн көздөй атайын катетер коюлган да. Анан могулар болсо быралып чыгарылат. Могулар быралат да чыгат да. Анан дарыны келип куйганда, мисалы үчүн кайра адамдын колун тешип сайып отурбай, мону эле бырап чыгарып туруп, анан пакеттерди алмаштырып, кайра жаңысын тагып койсо, бул иштей берет да. Анан кийин бул абдан мындай адам үчүн ыңгайлуу да. Атайын бул жеринде тешиги бар. Эгерде дары сайыш керек болсо, мисалы үчүн обезболивающий сайыш керек болсо, мына мону бырап чыгарып туруп, анан кийин ошол жерге эле шприцти такап туруп, дарыны куюп туруп, анан кайра муну жаап коет. Могул нерсе, мынакей, могул нерсе. Бул ошол шприцтерди, анан алдагы капельницанын баш жагын жаап коюучу атайын колпачоктор, ичинде могул жеринде спирт бар. Атайын тазалап, мисалы үчүн азыр мен мына көрсөтөйүн, мынакей. Мына муну мынтип бырап туруп ачса, мынакей. Анан эменин дарыны мына могул жерге куят дагы. Анан кийин мына могунун ичинде болсо, могу вата, ичи спирт менен обработанный да. Анан кайра мынтип жаап коет. Эч кандай инфекция, эч кандай бир чаң же бир нерсе кирбейт да. Мынакей. Ушуну ачып туруп эле дарыны куюп туруп, анан кайра жаап коет. Бүт бардыгы стерильный да, могулар, но колпачоктор ушундай. Мисалы үчүн бул кроватьты ылдый көздөй жаткызып тургузуш үчүн бул жагынан колдонулбайт, азыр баягынан коебуз. Мынакей. Ушинтип башкарса болот. Адамды өйдө ылдый кылып көтөрүш үчүн. Мына мисалы үчүн бүт жагын көтөрөм десең, мынакей, эгер байкап атсаңар, адамдын денеси чарчабайт да муну мененчи. Анан булар көтөрүлөт. Пациент өзү турам десе, ошону кармап туруп, өзү көтөрүлүп тура алат да. Анан ыңгайсыз болуп жыгылып кетпесин десе, кайра муну капталындагысы бар, муну көтөрүп койсо болот да. Бүт адам үчүн бүт ыңгайлуу шарттардын баары түзүлгөн да, айтам. Эми бул жерде мына могу кислород, оксижен деген. Жанагы өзү дем ала албаган пациенттер болсо, бул жака дагы атайын түтүктөр туташтырылат дагы могу астына. Анан муну ачсаң, бунун ичинен кислород чыгат. Анан адамдын баягы мурдуна ошол түтүкчөлөрдү кийгизип туруп, анан адамдын дем алышына жардам берет да. Дагы бир кызык нерсе, могул жерде мындай нерсе бар. Бул мындай бир караганда пульттай эле болуп көрүнөт. Чынында бул тиги ушу комнатанын ичиндеги бардык нерсени башкара турган нерсе да. Мисалы үчүн бул могу кызыл кнопканы бассаң, медайымды чакырсаң болот. Эгер бассаң, аларга сигнал жетет да, алар келип туруп, сен эмне болду, сен эмне жардамга муктаж болсоң, ошону угуп, мына медайым сүрөт тартылып турат, жардамын көрсөтчү. Мисалы үчүн бул могуну бассаң, светтер өчөт да, мынакей. Мынакей.
Bul артында свет бар. Кайра күйгүзөңүздөн ушуну басып койсоң, свет күйүп калат да. Анан телевизорду ушуну менен күйгүзөсүң. Телевизорду ушуну менен өчүрөсүң, музыканы угандайсың, ушуну менен күйгүзүп, музыка чыгып турат. Анан каналдарды которосуң. Айтор адам үчүн өтө ыңгайлуу шарттарды түзүп беришкен. Адам эң башкысы адам жатканда ооруканада эч нерсеге баягы кабатырланбай, кайгырбай, тезирээк сакайып кетиш үчүн бүт шарттарды түзүп берсең, дагы адамдын сакайуусуна батыраак жардам берет да. This scan for what? To make sure it's the right person. We're giving the right medicine to the right person. So, Your computer will show. Kişinin yeah. tuğra kişiye That is the tuğra right person, koldu you kılıç scan atabızpı. Ana ошону текшердим дейт. Мынакей азыр болсо Medicine. дарыны Exactly. текшерип көрүп атам. Дал ушул кишиге берилиш керекпи? Exactly. Ошол дозабы? Had to waste a little bit of it. Бүт Not to ошону give too текшерип much, жатабыз. so it'll show up that I want to make Мынакей sure азыр not мен to бүт give маалыматты too much of текшердим. medication. Канча бериш керек, эмне дары бериш керек? Мына баарын тактадык. And here we are. And it goes in. Here we go, that works. Эми болсо, Was. Alright. Now what I get to do. You're good. I'm just gonna use this part. биз азыр мынакей бул жерди колдонобуз. Just flush with a little bit of saline first. Мынакей бул And this is the pain бул medicine. болсо, обезболивающий. You don't want to give it too quickly, so you push a little slow. Муну акырын куюшубуз керек. This big line, like catheter. Бул пиклайн It goes катетер all the сыяктуу way up into one of the big veins колдонулабы? right outside the heart. Ооба, бул жерде атайын That way, катетер because турат, we ал don't want the жүрөгүнө veins жетет. feet are too Анан кийин irritated. дарыларды жана by the денеге TPN. керектүү болгон So usually we like to put in a bigger витаминдерди IV ошол for that. пиклайн аркылуу куюп беребиз. Alright, and a slow. Кайрадан That, жай, don't worry about any cap. жайдан дарыны куюшубуз керек. We don't have any infection. Эми мына мунугул колпачоктор менен жаап коюшубуз керек, инфекция кирбеш All үчүн. set. Мына бүттү. Alrighty. Restart that. Alrighty. So it's around 4:30. So you'll be due again around 7. Эми канчада келерин айтып атат. Mom in here, can I get you anything? Мен дагы бир нерсе кылып бере аламбы сага? Мен дагы бирдеме жардамым керекпи дейт. Alright. It's a catheter. Right here looks Can you good see? though. Азыр болсо Can you see where the That's very атайын good. портативный рентген сканер менен It's kind кан of like тамырын you издеп probably hit жатышат. there and then. But Мына this кан looks pretty тамыры кетип straight атат. right Мына here. могул кан тамыры түз экен. Мына могул жерин белгилеп коелу дагы ушул жерге азыр ийнени саябыз дейт. Right there. Do you want the light on here? We can't see under the skin, you know, so it's kind of one of those weird things. And then you have the one that's going to go in. Yeah. Азыр жанагы кан тамыр көрүнбөй же кан All тамырлар right, качып sweetie. Big кеткенде pinch. жанагындай 1, сканер 2, менен 3 таап туруп pinch. Okay. 1 2 3 деп туруп мынакей саябыз дейт. Мына ушинтип эле оп-оңой таап туруп кишинин жанын кыйнабай, Flush it. кан тамырларын жарбай Does it advance? ушинтип эле сайып коюшат экен. Oh, I do leave it out sometimes just to. Yeah, and then I The flush it flush. through. That's a good Go ahead. You want to push the flush? Go ahead. Oh, yeah. Простыни, одеяло, полотенце, все вот упаковано. Можно брать и использовать для... ну, если тебе нужно, можешь взять и использовать. Бул жерде ар бир пациент үчүн бирден бөлмө каралган да. Мына бул болсо медайымдардын кухнясы деп коет, бирок бул жака пациенттер эле кирсе болот да. Мынакей бүт бул жерде мустак суу, ысык суу, кайнак суу, стакандар, микроволновка, мына бул жерде муз чыгат. Мына бул жерде болсо соктор бар. Муну мисалы үчүн сенин пациент жатса, аны караган кишилер келип ушул жерден алып бекер эле алып ичип өзүңдүн тамагың коюп койсоң болот. Мына бу жакта сүт бар, йогурттар бар,
ошону алып баягы караган киши деле өзү колдонсо болот. Бул жерде мынакей мороженый бар. Ушуларды алып колдонсо болот. Бул жерде мынакей бул шекер. Бул жерде esa чай жана кофенин түрлөрү. Бул жерде кашык, вилкалар. Бул жерде печеньелер. Мынакей. Айтор адамга ошо бардык шарттарды түзүп беришкен да. Кыскасы, Америкадагы оорукананын кандай болуп түзүлгөндүгү жөнүндө кыскача көз ирмем. Эгерде Америкадагы турмуш жөнүндө, бул жактагы шарттар жөнүндө дагы көрөм десеңиздер, UK Media деген YouTube'дагы биздин каналга кирип, ошол жерден бизге катталгыла, өзүңөрдүн мыкты деген барабаныңарды өйдө көтөрүп басып койгула. Биз болсо ошо сиздерге дагы материалдарды жөнөтүп турганга аракет кылабыз.